совет айтты, бир нан үчүн кубалабайт да жөн эле ачып жей береличи дейт. Жок, айылдан өтпөй анан жейбиз деп. Ошондон анан ошо нанды чыгарып жеген күндөр болгон. Совет мына жерде мандикерлер бар го? Мандикер деп коебу? Сабашниктер. Негр базар деп коебу, эмне дейт? Кул базар. Кул базар. Ошол жерге барып иштеген күндөр болгон. Туугандары билбейт, менин туугандарым да билбейт, намыстанганбыз. Мен кичинекей балам, атам келди, нан алып келди деп сүйүнөт эле. Ишенесиздер? Манты сатып жыргаган жокмун, банкрот болдум. Ошо алып берген унун актай албай койгом. Эмне кылса эле банкрот болгонбуз. Россияга кеткенбиз, балдарды таштап кеткенбиз. Эмне себептен? Ушу бутубузга турайлы, үйлүү, жайлуу болойлу деп. Балдарымы мен кичинекей кезинен таштап кеткенмин, көргөн эмесмин, 1-класска баргычакта көргөн эмесмин. Видео деген жок болчу чоңалды. Но всегда мен Кудайдан тилейт элем да, ушу кандай кылганда биз байып кетет экенбиз, кандай кылганда биз чоң ийгиликке жетет экенбиз деп кыялданчумун. Бирок башыма жетпейт эле сетевой маркетингден, ушу сетевой маркетинг чоң миллионер болгонго эң кыска жол экенин билген жокпуз. Ошол жылдары 97-жылдары Рольф Киптер иштеп аткан экен да көрсө. Ошол маалда баштасак бүгүнкү күндө Рольф Киптей болуп калмак экенбиз. Убакыт акча экен, убакыт ушунчалык кымбат бул убакыт экенин эми түшүнүп жатабыз. Бирок дагы деле шүгүр. Кеченде Касым менен жаңыл болуп бир кафеде сүйлөшүп отуруп, кайра сүйүнүп аттыга. Кудайга шүгүр. Ушу 5-6 жыл мурун жазылып калганыбызга шүгүр. Түшүнүп калганыбызга шүгүр. Ушу бизнесте иштеп атканыбызга шүгүр. Кандай сонун кыйынчылыктарды жеңдик, шүгүр. Зато сегодня наслаждаемся. Туурабы? Но буюрса жылдан жылга, күндөн күнгө дагы өсөбүз. Ошон үчүн эң кымбат бул убакыт экен. Эң кымбат убакыт. Да, кыйынчылык болот. Но ол кыйынчылык чөп по сравнению манты сатып, мандыгарчылык кылбай атасыңар го, туурабы? Кыйынчылык көп болсо отказ. Эки отказ. Көп болсо эмне деши мүмкүн? Лохотрон деп коюшу мүмкүн. Дагы эмне деши мүмкүн? Кымбат экен деп коюшу мүмкүн. Аферист деши мүмкүн, лапшагон деши мүмкүн. Дагы эмне? Дагы кандай кыйынчылык болот? Жок башка кыйынчылык. По сравнению жашоодогу кыйынчылыкка караганда бул сетевойдо ончолук кыйынчылык жок биз үчүн. Почему биз бул жерде келгенден баштап катуу иштегенбиз? Потому что биз кыйынчылыкта жашаганбыз. И ошол нерсени токтотконду чечтик да, токтотобуз. Бүгүндөн баштап биз башкача жашашыбыз керек деп чечим чыгарганбыз. Сразу эле үйдө ооба давай кеттик позитив деген мысль жок болчу. Себеби бай менен кедейдин айырмасы эмнеде? Мышлениеде, ой жүгүртүүдө. Башта биздин оюбузда бай жашаш деген нерсе абсолютно жок эле. Күнүмдүк окатты издейт эле, күнүмдүк. Настолько бедное мышление бизге сиңип калган. Биздин ДНКбызга сиңип калган да. Не только мээге, ДНКга кирип кеткен дажечи. Кыйынчылык, жокчулук баягы. Мен даже мынтип коркот элем. Шаардан үй алып калсак, подвалдан помещение алыш керек. Потому что ол жерге бир пелак май, картошка, гүрүч, постоянно ошону ойлончумун. Көрдүңөрбү, ачарчылык кандай жокчулук нерсе ушул подсознанияны өзгөртүп салган. Азыр күлкүм келет да, азыр мага керек, даже холодильникке продукт албасак деле курсабыз ток. Любой момент чыгып тамактана беребиз. Ошон үчүн биз мышлениябызды өзгөртүш керек экен. Но илгери ол маалда бизде китеп окубасак, семинарларга келбесек, каяктан чоң акча келмегиле. Биздин жашообузда ушундай семинардан башталган. Кимдир бирөөнүн сөзү таасир берген, кимдир бирөөнүн баскан турганы, отурганын алдыңкы столдо отурганы, кимдир бирөөнүн кийими, көйнөгү, сүйлөгөнү, балдары менен жаңыл эмнеге чыкты, канча деген адамдарга үлгү берди бул. Туурабы? Адамдар бир баласы менен иштей албай отургандар бар. А жаңыл 5 баласы менен ушундай кыйынчылыктар жеңип, ушундай даражага жетип отурат. Бул деген өтө чоң жумуш аткарган. Мен сразу сториске бөлүштүм. Бардыгы кол чабууларды группаларга жөнөттүм. Действительно бул мындай герой да, кимбир айтмакчы, бала тууп коюш бул жөн эле жумуш эмес экен. Аны бардыгы малдар деле тууйт дейт, мышыктар деле тууйт дейт. Биз балдарды төрөп, ошолорду тарбиялап, ошолорго билим берип, туура жол көрсөткөнүбүз ошол калат экен. Балдарыңа жакшы ушундай 5-звездочный отельдерди көрсөтүп аткан,
азыртан биздин ошо балдардын подсознаниясына кирип атпайбы? А биздин подсознание эмне кирген? Запас, продукты, акча, жокчулук, туурабы? Подсознание ошол кирген. Обязательно кампа болуш керек деп. Биздин балабыз болсо телевизордон кечинде Брайан Трейсин көрүп атабыз. Ол чоң мындай зданияда басып кетип атсам деп. Мы здесь были, папа, в Турции, помнишь, в ресторане дейт. И биз сүйүнөбүз, ошо балдарга ушундай жашоону көрсөтө алганыбызга сүйүнөбүз да. И ошол все это благодаря Forever. Эгерде бул Forever болбогондо, азыр көрдүңөр, рынокто, базарды көрдүңөрбү? Ушул видео 2 жыл мурун тартылган, ошол базарда. Ишенесиңер, ошол кыздар ошол жерде отурат. Ошол рядда, ошол эле жерде, ошол эле кийимчен десем да адашпайм. Отурушат, жашоодо өзгөрүү жок. Аң сезимдери өскөн жок, өздөрүндө өзгөрүү жок. Карып кеткен, орукчан, балдары мектепти бүтүп, олорду дагы базарга алып келип, жумушка киргизген болушу мүмкүн.